Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасына жакын жердеги өзбек дыйкандарынын жазгы талаа иштери токтотулду. Кечээ 30 мартта Баткен районунун акими Учкутбек Журубаев айыл өкмөттөрү менен бирге Суу башы айыл өкмөтүнүн Бозадыр айылы менен Өзбекстандын Шархабад айылы менен чектешкен жеринде Өзбекстандын акими баштаган делегация менен жолугушту. Бул тууралуу Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуу Төрткөл айыл өкмөтүнүн Ак Өтөк айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Газну айылы чектешкен жеринде башталып, суга суу маселеси каралды. Жыйынтыгында Өзбекстандын Газну айылынан Ак Өтөк айылына өтүүчү суга суунун көлөмүн көбөйтүүнү макулдашты. Ошол эле учурда өзбек тараптын Суу башы айыл өкмөтү жана Сок району аркылуу өткөн Кудешкен дарыясынын огун өзгөртүү аракети макулдашылып, чек ара сызыгына жакын жерде өзбек жарандарынын жүргүзүп жаткан жазгы талаа иштери токтотулду. Ал эми кыргыз тарап Кара Токой айылындагы Ширеч суу алуу түйүндө курулуш иштерин жүргүзүүнү макулдашты. Андан кийин жолугушуу эки тараптын чек арачыларынын катышуусунда Кыштууд айыл өкмөтүнүн Сай айылынын барган жерлиги менен Сок району чектешкен жеринде уланды. Жолугушууда Сай айылынын тургуну Усманов Нуридиндин короосуна жакын жерде өтүүчү өзбек чек арачыларынын наряды алынып, Кыргызстандын УКМКсынын наряды саат 8:00дөн 17:00 чейин жүрүүсү макулдашты. Жолугушуудан кийин Ошконбек Журубаев Сай айылынын тургуну Усманов Нуридинге такталбаган маалыматты таратуудан алыс болуу, эл арасында провокациялык аракеттерди жасабуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Булак суу беркежи. Орусияда бычакталып каза болгон 17 жаштагы кыргызстандык Канбар Кубанычбек уулунун сөөгү мекенине жеткирилип, 26 мартта Жумгалда жерге берилди. Анын жанындагы шериги учурда оор абалда жатат. Махабат Жанышева уулун 1 жыл мурун Орусияга узатып, эми сөөгүн тосуп алды. 17ге эми толгон баласынын киши колдуу болгонуна ишенгиси келбей, боздоп отурат. Атасы жок өстүргөн баламды жок кылып алдымбы, ушинтип айрылып каламбы? Акыйкатты издейм. Мен кылмышты жасаган 4 деп угуп жатам. 4-өнүн тең жазасын бергиле. Бойго жете элек болчу. Менин жожом бизди сыздатып калтырып кетип жатат. Жазасын бергиле. Анвар 1 жылдан бери Орусияда иштеген аталаш туугандардын үйүндө жүргөн. Жумгалдагы аталаш агасы Мирбек Асаналиев индистин өлүмү жөнүндө буларды айтып берди. Ал жакта 18ге чыкмайынча жумушка албайт экен. Окуйм, жумуш чыгып калса иштейм деп жүргөн. Туугандардын үйүндө жардам берип жүргөн. Алар жакын деле балалуу болушкан. 21 мартта үйгө кечки саат 11лерде келген экен. Москвада бир үйдү ижарага алып, өзүнчө бөлмөлөрдө жашашат эмеспи. Эним бир бөлмөдө 3 бала менен турчу. Тууганыбыз саат түнкү 1де. Алар үйдө уктап жатышкан дейт. Саат 3-4дө чогуучуп, ойгонуп кетип караса, үчөө тең жок экен. Алар түнү менен издеп, милицияга барышат. Анан таңга маал кошуна райондон сөөгү табылып жатпайбы? Угушубузча 3 кыз чакырган экен. Бир кыз менен алардын бирөө сүйлөшүп жүргөн окшойт. Өлтүргөн балдар кыздарды кое бербей жатат деп чакырышыптыр. Чыр чыгып, инимди бөйрөгү сайып, бычакты бурап салыптыр. Экинчисин жүрөк тушка сайыптыр. Үчүнчүсү качып кеткен экен, деди Асаналиев. Мирбек Асаналиевдин айтымында, бычак жеп аман калган 17 жаштагы улан Москвада ооруканада оор абалда жатат. Ал кеп болгон кыргызстандык 3 кыз дагы көбү катары суралганын билдирди. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусияда киши колдуу болгон 17 жаштагы жигиттин өлүмү боюнча 24 мартта билдирүү тараткан. Ички иштер министрлиги кылмышка шектүү катары 20-21 жаштардагы 4 кыргыз жараны кармалганын кабарлады. Шектүүлөрдүн жанынан пневматикалык курал жана бычак табылган. Милиция адам өлтүрүүгө себеп болгон чыр жөнүндө маалымат берген жок. Бул окуя боюнча Москва облусуна караштуу Красногор шаарынын тергөө бөлүмү адам өлтүрүү беренеси менен иш козгоду. Ушул тапта Орусияда 2000 кыргызстандык түрмөдө жатат. Расмий маалыматка ылайык 7 миллион калкы бар Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Булак
Назар Ньюс KG. АКШ америкалыктарды Орусиядан тез арада чыгып кетүүгө үндөдү. Ак үй жана АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияда америкалык журналист The Wall Street Journal гезитинин кабарчысы Эван Гершковичтин камалышын айыптады. Орус бийлигинин америкалык жарандарды куугун токтоосу ыксыз көрүнүш деп айтылат Ак үйдүн билдирүүсүндө. Бул арада АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен америкалык жарандарды Орусиядан чыгып кетүүгө үндөдү. Ак үйдүн билдирүүсүндө америкалыктар администрациянын чакырыгына кулак төшүп, Орусияга барбоосу керектиги айтылат. Орусияда расмий аккредитациядан өткөн журналист Гершкович 29 мартта Екатеринбургда кармалган. Бейшембиде Москва соду аны 29 майга чейин камоо чечимин чыгарган. Ал тыңчылыкка айыпталууда. ФСБ Гершкович АКШнын тапшырмасы менен аскердик өнөр жай комплекстин ишканаларынын бири тууралуу маалымат чогултуп жүргөн деп эсептейт. Кайсы ишкана экени айтылган жок. Орусияда тыңчылыкка айыпталгандар 12-20 жылга чейин эркинен ажыратылат. BCG айыптоолорду четке басылма кызматкеринин коопсуздугуна тынчсызданып жатканын билдирди. Гершкович Орусияда төрөлгөн, бирок бала жагында ата-энеси менен жер которуп кеткен. BCG кезине чейин ал Against French Press, The Moscow Times жана The New York Times басылмаларында иштеген. Булак Назар Ньюс KG. Блогер Улукбек Карыбек уулу Эдил Байсаловго жооп берди. Кече 30 мартта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов блогер Улукбек Карыбек уулунун ишмердүүлүгүн сынга алган. Айтымында акыркы учурда арзан популярдуулукту издегендер көбөйдү. Андыктан өкмөт сөзсүз түрдө мындай чектен чыккан көрүнүштөргө чара көрөрүн билдирген. Ал эми бүгүн блогер Улукбек Карыбек уулу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун сынына жооп кайтарды. Этика, тарбия жана билимдүүлүк жөнүндө жакшы айтыпсыз. Бала бакчага барган Бишкек билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басарынын катышуусундагы видео материалдарды сиздердин эсиңиздерге салып, коомчулуктун талкуусуна чыгаргандан кийинки жагдайды өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Коомчулук акыбалга басым берген соң, этика, билим жана тарбия, тартип мага жеке тарапка эмей эле сиздерге, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге керек болуп калды көрүнөт. Үчүнчүдөн, сиз ээлеп отурган кызматка сиздин компетенттүүлүгүңүз жетишсиз окшойт деген ой жаралып калды. Анткени мен эмес, тескерисинче сиз маалыматты бурмалап, жалган маалымат таркатып, элди адаштырып, сиз көзөмөл кылган өкмөттүн социалдык тармактагы ишмердигиңиздердин жетишсиздигин актоо, социалдык мекемелердеги терс көрүнүштөрдү жабуу максатында коомду манипуляция кылуу аракет жасап жаткандыгыңызды мен далил менен белгилеп коюуну туура көрдүм деп жазды Улукбек Карыбек уулу. Булак Назар Ньюс KG. Британ премьер-министри Риши Сунак иш сапарында жүргөндө мамлекеттик каражатты ысырап кылган деп айыпталган. Бул тууралуу Mirror кабарлады. Маалыматка ылайык саясатчы 6 жуманын ичинде эле мамлекеттик бюджеттен 500 000 фунт стерлинг короткон. Атап айтканда адам Египетке, Латвияга, Эстонияга жана Индонезияга учактар менен барган. Мисалы Египет сапарына 108 000 фунт стерлинг, Балиде G20 саммитине барууга 342 000 фунт стерлинг сарптаган. Бул салык төлөөчүнүн акчасын ысырап кылуу, анткени адамдар өз эсептерин кыйынчылык менен төлөп жатышат. Өкмөт айлана чөйрөгө кам көрүп жаткандай түр көрсөтүшү мүмкүн, бирок чындыгында бул жол менен ал өзүнүн убадаларын бузуп жатат, дейт парламенттин депутаты Вера Хопхаус. Эске сала кетсек, 2021 жылдын сентябрында Эквадордун президенти Гильермо Лассо өлкөнүн бюджетинин кызыкчылыгы үчүн өзүнүн Legacy MB-135 BG жеке учагын сатыкка койгон. Мамлекет башчынын айтымында мамлекеттик чыгашаларды рационализациялоо жана республикалык бюджетти теңдештирүү үчүн өндүрүмсүз, натыйжасыз же керексиз активдерди сатуу зарыл. Булак Назар Ньюс KG.